Keyingi söz Kokulov Erulан Kalçaroviç'e veriledi. Bir жолу саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын стратегиялык объекттерге мамлекеттик органдардын пайдаланган имараттар жана жайлардын баары кирет да, туурабы? Стратегиялык объект корголуш керек. Ооба. Кандай корголуш керек? Бул режимный объектлерге кирет, ошол режимный объекттер коргоо боюнча өкмөт тарабынан тескеме кабыл алынган. Бул өзүнчө постановление правительства менен кабыл алынган. Кантип коргоо эрежеси. Эми биякта болсо ар бир объект болсо категорияларга бөлүнгөн. Ошол категориялар кандай корголонот? Ведомственный, охрана, контроль, пропуск. Анан биякта чоң постановление, ошол постановление аркылуу корголот. Мисалы сиз мисалы Минэкономду алалы да. Минэкономдун алдында милиция турат. Кире беришинде эле мындай немес турат. Жана өткүч турат, анан милиция турат да. Ошо милиция кызматкери аткара турган биякта ийиндин тилекке каршы ийинден келбей калыптыр. Ошол кандай иш алып барыш керек ошол киши ошол жерде турган? Милиция форма кийип турган адам, милиционер. Постановление менен режимный объектлерге кирүү эрежеси бар. Ошол эрежеси менен иштелет. Кандай эреже ошол? Азыр карап берейин. Жарандарды киргизбей коюш керек деген эреже барбы ошол жерде? Андай эрежеси жок. Айнек андай койсо. Кандай кирүү эрежеси бар, кандай киргизбөө эрежеси жок. Кирүү боюнча эрежеси бар. Ушул жерде суроо жаралып атат да, кандай кирүү боюнча эреже бар? Мен аны кабыл алам. Жарандар да кабыл алат. Бирок киргизбей коет атпайбы? Ар бир мамлекеттик немеге барганда эшигинин алдында ошондой кылып будка коюп туруп, жана пропуск коюп койгон да. Жарандар келсең эле кимге келдиң сен? Анан кийин ала бетке кетти эле, же болбосо ал чыгып кетти эле деген суроолорго ошол адам жооп бериш керекпи? Ооба. Менин түшүнүгүм боюнча, мен билбейм, алды мыйзамда немени окуп көрүш керек экен, бирок менин түшүнүгүм боюнча охраняемый объект деген түшүнүк боюнча бул баягы түн ичинде элдер жокто, жана андай силерде секретный жерлер бар, ошол жерлерге башка элдер кирип кетпеш үчүн, злоумышленниктер мындайча айтканда, ошон үчүн кечинде охрана түзүлүш керек. Круглосуточный охрана болуп атат да, силерде круглосуточный болуп атат да, күнү түнү. Биринчиден, экинчиден, ошол кире бериштеги адамдардын жумушуна мындай силер башка жумуш илип коюп аткан жоксуңарбы? Мисалы, Минэкономго келген адам, ал Министерство экономика менен сүйлөшкөнгө келди да, ал ички иштер министри менен сүйлөшкөнгө келген жок да. Сиз туура айтасыздар. Мынакей Минэконом жогорку кеңеш бул режимный объектлерге кирет. Бияктын өз эрежеси бар, кирүү. Жогорку кеңешке кирүү эрежеси более строгий. Минэкономдо болсо баягы тыштан бизде болсо учурлар болгон, мас адамдар кирип келип, же башка кишилер кирип келип, ошондой учурлар болгон. Ошол учурларды тоскоол, иш-чараларды тоскоол, бөгөт коюш үчүн ушундай эрежелер иштелип чыккан. Макул, Чыңгыз мырза, бул сизге эмес, просто биякта убакыт аз болуп атат да, неметкенге. Айтып кетейин деген жерим, бүт эле туура так жазылганда биздечи, бирок иштегенге келгенде туура эмес иштеп калат да. Иштегенге келгенде жашынакай бир специалистке келген адамды эле киргизбей коюп атат да. Ошондой нерселер болбоого аракет жасаш үчүн мындай мамлекеттик, биз эмнеге мамлекеттик органдар иштеп атабыз? Анткени элге жардам бериш үчүн. А биз болсо эшиктин алдына милиционерди коюп, же болсо жанагы охранный агентствону коюп туруп, жумуш менен келген жарандарды киргизбей коюп атабыз да. Ошондойлордон айрылсак жакшы болот эле негизичи. Ал адамдар деген ал жерде бирөөнү киргизип же бирөөнү киргизбей коюшка туруш керек эмес. Ал адамдар ошол жерде сиз айтып аткандай жана мас адамдар кирип кетпеш үчүн, мындайча айтканда баягы тилекке каршы кайра эле убакыт аз болуп калып атат. Рахмат. Процедурныйдан улантып койчу. Рахмат, эске алабыз. Экинчи процедурный. Микрофон. Тилекке каршы ал адамдар таптакыр эле башка элге алып барып коет да, мындайча айтканда элдерден силерди коргоп калат. Мамлекеттик кызматкерлердичи. Ошолордон айрылуу үчүн мындай
же болсо анда неме кылгыла, публичный оферта кылганда жазгыла. Ошол охрананын немесине жазгыла, ал өзүнүн каалаганын кылбасын. Жазгыла, кандай учурда киргизбей койууга акысы бар, кандай учурда киргизиш керек экенин. Анда бүт мамлекеттик органдар ошону жазып чыксын. Публичный оферта кылсын анда. Антпесе ал адамдар аякта туруп человеческий фактор кылып, каалаганын киргизип, каалаганын киргизбей коюп атат. Фейс контроль кылып коюп атат, мындайча айткандачы. Рахмат.